Бул акмак бүтүн кыргызстандыктарды сөккөн батылдын айынан эми ак бала жоопкерчиликке тартылабы? Иниси чыркырап ыйлап эки баланы унаа сүзүп кетти. Айдоочу окуя болгон жерден из жашырып кеткен. Бул апалар эмне деп жатат? Хиджабты жана сакалчандарды Кыргызстандан токтотуш керек деп айтты. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Ушул жамаша жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө карап бармакчы албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Үчүнчү болду дагы дегили башка эмне. Бул хиджабты да токтотуш керек, сакалчыларды токтотуш керек. Биз каяка баратабыз билбейм, башка арабтарда ошондой болчу. Арабтардын эмесин аябай туурап атабыз да, келе калып эле анан акчага сатылып атышат. Алардын баары уктук, мына акчага сатчы. Канча жолук кийсе ошончо акча беришет экен да буларыңчы. Ошонун баарын айтып атышат. Социалдык тармактарда Кыргызстанды полный сөккөн бул итти таап кечирим суратыш керек. Мунагы бала ак бала сен ойнодуң таап кечирим сурат деген таризде видео интернет баракчаларына жайылууда. Азырынча расмий органдар бул боюнча маалымат бере элек. Кыргызстаныңны борбут. Ма Кыргызстаныңны балама. Ма Кыргызстан монгол ман үчүн монгол ултам. Нация бөлбө. Мен Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан деген жокмун. Нация бөлбө эле. Бөлбө дейм мен сага. Нация бөлбө. Ма Кыргызстан сага нация бөлбө, кандо. Мен сен Өзбекстан, Казакстан деген жок. Ма Кыргызстаныңны лучи мага ачтылык. Sen musulmon mu? Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Айдоочу эки баланы сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен. 11 октябрда саат 11:00 чамасында Бишкек шаарында жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Профсоюз жана Мессарош көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз айдоочу эки баланы сүзүп кеткен. Күбөлөрдүн айтымында айдоочу кырсыктан кийин токтобостон окуя болгон жерден из жашырып кеткен. Жабыркаган балдар ооруканага жеткирилгендиги кабарланууда. Жестко сүздүм аны. Кичинекей баланы. Алып барайын больницага. Явно тете эки бала чыга калды да бирокчу. Эле калсын негизи. Водитель да көргөн жок, эчмек эмес да. Жестко чыгып калды да. Сен эмес бирдеке болду окшойт, табарсагы. Жестко сүзді, ебать нахуй, я хуею, ебать нахуй. Былчыта сүзді ғой, ёлки-палки. Мага эч нерсенин байлыктын да кереги жок. Камчыбек Ташиев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев байлык топтоого умтулбай турганын жана бул үчүн өзүнө да жакындарына да жол берилбей турганын билдирди. Бул тууралуу ал Манаш шаарында медиктерге автоунааларды тапшыруу учурунда айтты. Мага эч нерсенин кереги жок, эч кандай байлык керек эмес. Кудайга шүгүр мага жетиштүү. Байлык жыйноо укмуштуудай байып кетүү ниетим жок, кандай болбойт. Мен жол бербейм. Бизде Кудайга шүгүр жетиштүү, деди Ташиев. Ташиев
Алиев апасынын сөзүн эске салып, апам да ушинтип айтчу, балам ашыкча жыйнабам, чоң байлык сага үстөмдүк кылбасын, балам элге жардам бер, тигинин баласы ооруп жатат, булардын уулу кыйналып жатат деп айтчу эле деди. Ал ошондой эле 1990-жылдардагы оор мезгилдерди эске салды. Силер азыр ал заманды жакшы билбейсиңер, 90-жылдарды. Балким өзүңөр кичинекей болгонсуңар, ошол убакта алар мектепке бара алышкан эмес, үйлөрүндө бут кийим да, тамак аш да жок болчу деп белгиледи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Bismillahirrahmanirrahim. Жакшылыктар болсун, элибиздин, журтубуздун ушул чоң бир келечегине боло турган Манас шаарыбыз болсун, а? Кана, Омин, Аллаху акбар. Жалал Абад шаарын эмне үчүн Манас шаарына алмаштырып койдуңар? Эмне үчүн? Жалал Абад шаары эле жакшы эле го, жакшы эле аталат эле го, аты эле сонун эле го дегендер арабыздан чыгып аткандар бар. Бул боюнча айтып кетер элем, туура айтасыздар. Мен деле Жалал Абад шаарын жакшы көрөмүн. Жалал Абад деген ат мен туулгандан бери биздин оюбузга, акылыбызга сиңип калган ат. Баарыбыз эле Жалал Абадтыкпыз деп, Жалал Абад шаарынан боломун деп ушинтип сыймыктанып жүрдүк, туурабы? Бирок, урматтуу туугандар, биз мунун баарыны мамлекетибиздин эртеңки стратегиялык келечегине багыт алып атыбызды өзгөртүп атабыз. Жалал Абад шаары жаманаттыгынан эмес, Жалал Абад шаары мындай жаманы кулатырганан эмес, биз эртең мамлекетибиздин келечеги үчүн, мына азыркы жаштарыбыздын эртеңки мамлекетибизди сактап, коргоп, аналар улантып кете турган балдарыбыздын келечеги үчүн Манас шаары деп өзгөртүп атабыз. Манас шаары буюрса мындан ары бул Жалал Абад дегенди жана айтып өткөндөй, Манас бул ар бир кыргыздын, бир эле Жалал Абадтыктардын эмес, бир эле ушул Жалал Абаддын тегерегинде жашагандардын эмес, бүткүл кыргыздардын, дүйнө кыргыздардын эсинде, акылында, жүрөгүндө Манас деген сөз бар. Мен кыргызмын дегендин ар биринин жүрөгүндө Манас деген сөз бар. Манас бул биздин өткөн тарыхыбыз, улуу тарыхыбыз, кыргыз элинин улуу тарыхы, бүгүнкү күнүбүз жана эртеңки келечегибиз. Манас бул биздин кыргызыбыздын айбаты. Муну туура түшүнбөгөндөр башкача сүйлөп атат. Айтып коеюн. Манас бул кыргыздын айбаты. Манас менен биз кыргыз болгонбуз, кыргыз менен Манас болуп өсөбүз, Кудай кааласа.